Көптү көрдüm, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган соонун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Ушул кыргыз жерим, сенден такыр чыкпайын, кыргыз элим сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөң да, кандай иштеримди жумуш кылбайын. Бул өзүң берилген ант экен да, бул. Азыр ушуну окуп атып эле, как говорится, кому горло слезы наворачиваются. 2 күн болду көрбөй калдым. Бул сезимдер, билбейм, бул жүрөктү жарып чыккан сезимдер. Мен ошон үчүн сиздерден сурап атканым, кантип чыдап жүрөсүздөр садакаларым деген ошондой да. Кантип силерди эмне байлап турат да, кайсы чынжыр кармап турат. Мен ошол шамал, ушу Кыргызстан тарапка шамал уруп баштаганда айттым да, шамалга мен ала кет деп жалынам да. Бул кусалык, бул сагыныч, бул чыдам жетпейт. Ошол шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым деген ошол күлкүнү унутпай калдым да. Анан айтып атпайсыңар, курсак ачка, анан мынасы ачка, мунусу ачка, тыйыгы жок анысы. Жок сага. Көкүрөгүң ток болсо, анан жегениң аш болот. Көкүрөгүң ачка болуп турган болсо, көөдөң сыздап турган болсо, сага могул жерде бүтүн козун бышырып койсо дагы, ал аш болбойт сага. Бул кусалык сезими башка, аны акча менен өлчөнбөйт. Мына ушул топурак, ушул суу, ушул жараткан мейли берби байлыгыңды, көтөрөм жалганда жаркылыкты, суранан бир өзүңдүн көз жумулуп, кеткиче тазасак да ыйман. Мага айтасыздар да, тиги менен барып иштешпейсиңерби, буга барып кошулуп албайсыңарбы? Мен зар эмесмин иштегенге. Иштешкенге мен зар эмесмин, садакаларым. Эгерде мен ушунчалык иш керек болгон болсо, мен Акаевден деле алып алат элем, Бакиевден деле алып алат элем, Атамбаевден деле алып алат элем. Мен кантип жашайм да, балдарым эмнени калтырам. Мына октябрдагы берген, сентябрдагы берчү карызыбызды бере албай калдык. Октябрга жылдырып, октябрда бере албай, ноябрга жылдырып, мына Кытайдан расмий түрдө эскертүү келип атат, садакаларым менин. Кагылайындарым, могу жерден 15.000 рубль табабыз деп жүрүп, жериң кетип бартат, элиң кетип бартат, келечегиң кетип бартат деп какшап атканым ушул го. Неге? Молдо Кылыч өз кезинде айтып какшаган бойдон өтүп кетти. Эмнеге калыбын айтканды укпай койдуңбу кыз? Неге кече Чике мампурт болбойчу десем укпай койдуң? Ушул жерде ошол чыгарманы окуган канча киши бар деп сурасам, мен кечирип койгон 3 киши чыкпаса керек ошонун чыгарманы. Неге окпай калдым? Неге ой жүгүртпөй калдым? Неге эртеңкини ойлобой калдым? Биз моундай болуп да басып кетип бартабыз, мына жерге жеттик, Кыргыз, мына жерге жеттик. Дагы бир кадам бүттүң кеттиң жоксуң. Токто деп тосуп атса, неге токтобой атасың? Токто деп атабыз да, токто. Бийлигиңе да айтып атабыз токто деп, элге да айтып атабыз токто деп, неге токтобой атабыз? Айламай. Же ант иштикпи биз токтобойбуз деп? Не болду? Же каргыш болду бизге? Не болду? Өзүң билбей кал, билгениңдин сөзүн укпай кал деген каргыш болду бизге. Токтотолу шайлар, менин акылым жетпей калды. Мына ушул нерсени оны суу деп айтып атабыз да, биз какшап ушул суу экен десе, бул суу эмес деп атасыңар да, айламайындар. Бул суу эмес деп мени жеңип атасыңар да, бул суу эмес деп. Аны не дешим керек? 97-жылы парламентте туруп айткан экенмин. Айламайындар, бензин жок, солярка жок деп ыйлап аткан мезгилде күндөр келет. Кыргыздын 1 литр суусуна 2 литр бензин ала турган күндөр келет десем, депутаттар күлгөн катты. Муну жомокчуну карагыла. Күлгөн, ошолор тирүү. Бул кайдан чыккан бала? Эмне деген жомоктой айтты? Мына азыр самолеттен учудасыңар.
Manaska gelgili aylanayında jarım litr legenda degen suun 50 so'm turadi ku. Al içirdabız ba 50 so'm. A 1 litr benzinin 33 so'm turadi ku. Demek bunun 1 litri 100 so'm bolup atmaydi. 50 so'mdan 100 so'm bolup atadi eki bötölke alsam. 100 so'mga siz 3 litr benzin koyup atpaysiz. Nege gezinde aytkanda түшүнбөйсүң да, ыйлап өткөндө айттым эле да, жүрөгүмдүн тилинбеген жери калбады депчи. Тешилбеген жери калбады айламай. Дагы эмне кылыш керек? Дагы кантип айтуу керек? Не деп сүйлөө керек? Орусча айтсам түшүнбөсө, кыргызча айтсам түшүнбөсө, эмне кылышым керек? Кантишим керек? Мына эжеке менен 1000 жолу рахмат айтам. Стоило, чтобы при жизни услышать такие слова, хотя бы вот такие слова услышать. Сизге рахмат. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мен ар бир жүрөгүмдүн ичиндеги черткен кылдарымды сезип турсуз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз. Пока что ушундай эжекелерибиз бар, ушундай энелерибиз бар. Биздин үмүт өчпөйт. Кудай кааласа. Бар болуңуз.